Kızlarım намыстанышат, ийлешат. Мама, классташтарым сурайт, почему вы все старое носите деп. Тагдырды тандап албайбыз дегендей, бул жолку каарманыбыз жашоодо ар кандай сыноолорго туш болуп, ага карабай алдыга илгери үмүт коюп, балдарым чоңойсо баары башкача болот деп жашайт. Ачка калабыз, топ калабыз, бирок 4 балам менен бир болумду калайм, эч кимге бергим келбейт балдарымды. Элиза Муратали кызы 4 баланын энеси. Ал бала кезинде ата-энесинен айрылган аз келгенсип, турмушка чыкканда жолдошу кызыл камчы болуп чыгат. Өлүк менен сабачы, кол менен да сабачы эмес, сопсо туруп эле сабачы. Причинасын айта алчу эмес өзүм, эмнеге сабадым десем айта алчу эмес. Бүт баары балдарым көрүп отурчу, ошонун баарын особенно улуу кызым кордукту көрдү. Муратали кызы жолдошу тууралуу. Ал банкомат тоноду делип 8 жылга эркинен ажыратылган. 1 жылдан бери убактылуу кармоочу жайда дейт. Бирок темир тор артындагы күйөөсү чалып, сени да, балдарыңды да өлтүрүп кетем деп коркутуп жүргөнүн кошумчалады. Сөз башында ал өзүнүн башынан кечирип жаткан тагдырын баяндап, көзүнө жаш айланып буларды айтты. Атым Элиза. 4 баланын энесимин. Жолдошум мурунку жылы октябрдын 29-у камалган. Ушу банкомат тоношту деген эме менен камалган. Азыр пока чыга элек, биринчи соту менен 8 жылга кеткен. Экинчи соту азыр күтүп атат, кайра башка жерге жазып. Азыр жолдошум менен жолукпайм, караколдо ал жолдошум. Азыр ошо белгисиз анын чыгары чыкпары. 4 балам менен жалгызмын, ата-энем жок, кайнатам жок. Өзүм жалгыз багам, 1 жылдан бери жалгыз багып келдим. Ачка калабыз, топ калабыз, бирок 4 балам менен бир болумду калайм, эч кимге бергим келбейт балдарымды. Түшүнчү жерден адамдар түшүнөт экен, түшүнбөгөн адамдар артыман кайра балдары каралбай атат деп опекунга беребиз, жазабыз эмелерге эле. Соцопекага деп коркутуп жүрүштү. Мурунку жашаган жерим ушундай болду. Бияка көчүп келгениме 4-ай болду. 5000ден төлөп жашайм, 6000 квартира. Хозяйкам 4 балаң жалгыз багат экенсиң деп 5000 кылып берди квартираны. Азыр кайрылып жардам сураганга бир туугандарым жок, ата-энем жок болгондон кийин туугандарым деле жок. Ошо өзүм деле кичинекей кезимде аябай кыйынчылыкта чоңоюп өскөм, ата-энемдин колунда өскөм эмес, тайжелеримдин колунда өскөм. Жолдошум жактан деле эч ким жардам бербейт. Жолдошум өзү деле атасынын колунда чоңойгон, атасы эрте эле каза болуп калган. Азыр болгону ошо өзүм иштейм, анда-санда барып квартира жыйнап калам, же болбосо бирөө чакырат үйүмдү жыйнап берип кой. Ошондой жумуштарды кылам. Жумушка иштесем, балдарым каралбай калып атат. Балдарым результаты ушу больницада жатабыз азыр. Аябай эле катуу суук тийип калыптыр. Бияка отопление бергиче 1 айдай суукта жатып калышты. Анан ошого байланыштуу азыр 4 тең ооруп атат. 4-өн, азыр 3-өөнү жалгыз, 5 күндөн бери жалгыз үйдө жатышат. Ошо 5 күндөн бери мен больницадамын. Турмуш куруп, жаңыдан жашоо баштап, тиричилик уланып жаткан учурда күйөөсү өзгөрүп, кумар оюнуна берилип кеткен күндөрдү эстеди. Башка кайрыларга туугандарым жок. Өзүм иштейин десем, ошо кыйынчылык. Жумуш, мен паспортумда жок, 4 баламдын документтери жолдошум сотко керек деп алып бербей атат азыр. Анын корккону мен башка жака чет өлкөгө чыгып кетет деп коркуп атат. Ошо Өзүңүз каяктан Бишкекке канча жыл болду деп? Өзүм Нарын шаарында школдо ошол жакта окуп бүткөм. Ошол жактан бияка келип ата-энеме жоктугуна байланыштуу тайжемдин колунан 17 жашында эле кеткен. Бир 3-4 ай биякта иштеп жүрүп, анан жолдошум менен таанышып калып, жолдошумга турмушка чыккам. Эме таксовать этчи. Ошо таксиден эле телефонумду чытап унутуп калыптырмын. Ошондон аркылуу эле таанышып, эме 2-3 ай сүйлөшүп анан баш кошконбуз. Анан ошо 2011-дин январда таанышканбыз. Ошондон бери 4 балалуу болдук. Жашооңуздар жакшы эле болчу? Жашообуз жок, жашообуз башынан эле кыйын, аябай эле кыйын.
эмеде жашайбыз. Жолдошум кичине азартник болду. Уже 3 жылдан бери азартка берилип кетип көп кыйынчылык көрдүм. 4 балам менен көчөдө калып калган күндөрүм болду. Жолдошуңуз бар учурда деле? Бар учурда деле ойногон адам эчтеке карабай калат экен. Ага оюн эле важный болуп. Иштечи, акча тапчы, бирок балдарым караган жок. Ошо мугалимдер деле баары билип калышты биздин жашообузду. Ар кимдин эскисин албай, кийинтем балдарым. Главное ачка калбасын, ток болсун деп ушу балдарым үчүн жашайм. Анан кыздарым намыстанышат, ыйлашат. Мама, классташтарым сурайт, почему вы все старое носите деп. Анан кызыма түшүндүрөм, кызым главное таза, жылуу деп айт. Десем макул дейт. Анан силер тартарга келердин астында деле кызым ыйлап отурду, биякта мама классташтарым эмне деп айтат деп. Аны түшүндүрүп кызыма түшүндүрдүм. Антпесе кызым жашоо кыйын болуп атат, көрүп атасың. Жолдошума өзүм чын айтсам корком. Кол көтөрүп ушу 10 жыл бою 10 жыл чогуу жашадык. Кол көтөрөт аябай эле. Анан жанымда жүргөндө эле кол көтөрүп эме кылчу. Азыр тем более цехка киргени кандай десем, уже катуу адам болуп калды да, азыр уже эчтекени аябайт да. Мурун жанымда жүргөндө эле аябачы, балдарым көзүнчө эле сабап эме кылчу. Азыр тем более корком. Ушу силерге дагы бир четинен кайрылбаганын себеби ушу жолдошум көрүп бирөөлөрдү жибереби деп, балдарым алып коебу же бирдеме кылып коебу деп коркчумун аябай эле. Азыр чыкканда баары жакшы болуп жашайм эле деп атат, бирок мен жашаганга каршымын да, жашагым келбейт. Кантип байланышып атасыз? Аякта телефон бар, чалышат. Телефон номеримди, постоянно номерим бар болчу. Азыр телефон ломбардта, квартплатамды төлөй албай. Кызыма бут кийим алып бергем, ошону ломбардка чыштагам, атак ошо менен чалып турчу. Анан балам больницага жатаарда документи керек болду. Документ свидетельствосы жаткызбайт да, ошону сураганы мен байланышка чыксын деп ар кимге чалып, анан ошону сүйлөшөбүз да. Ошондо эле атак мен өзүм канча номер алмаштырып жок болуп кетсем дагы таап алат. Мен школу бир да, билет да, бир эле школдо окушат. Азыр ошон үчүн башка да райондо алмаштыра албайм. Бирок коркконум ошо, азыр жолдошумдан аябай эле корком. Азыркы учурда жолдошум абакта, убактылуу кармоочу жайда. Анан чалат, мага чалып коркутат. Өлтүрүп кетем, сени да өлтүрүп кетем, 4 баламды да өлтүрүп кетем. Эчтекеден эме кылбайм, мен уже баары бир мага дейт. Сен болбогону эми мага 4 баланын да кереги жок, өлтүрүп кетем деп айтат. А мен айтам да, эми ушунча эме болду, кел бизди жайыбызга эле кой, мейли мен чыкканда сага алиментке да жазбайм, эчтеке жазбайм. Просто өзүң жашооңду уланта бер, мен өз жашоомду уланта берейин. Мен сенен эчтеке сурабайм десем, жок дейт, мен өлтүрөм силерди, анан жаным тынат дейт. Карманыңыз күйөөм менен бирге жашагандан корком дейт. Жашабайм сен, мен кел кичине мындай эмеле кылып, көз мындай обоюдно эле эме кылып ажырашалы деп айтам да. Мейли балдарыңа келип тур, эме кылып тур, бирок мен менен жашабай эле койчу. Мен кордукту жакшы эле көрдүм, жаш кезимде мурун биринчи эмес. Азыр ден соолугум начар, мен азыр көтөрө албайм деп айтам жолдошума. Десем, жок, мени либо өлтүрөм дейт, либо жашайм дейт. Нормально жашаганга мен көзүм жетпейт, мен билем да, сырын билем. Анан жумушка чыгып кетсем, чалып алып урушат, сөгөт. Балдарды карап отур, мен өзүм сага акчаларды апарып бердиртем депчи. Анан анткен жок, биз 1 ай почти отурдук, уже катыгандан кошуналардан сурап жеп, ушундай күндөрүбүз деле өттү. Күндөп түндөп ачка калып, балдарым мен иштебей койсом ошондой кыйын жашоону көрүп калып атабыз. Иштесем чалып алып ушинтип угроза кылат. Канча жолу номерим алмаштырып салдым, таап алат, ар кимден эме кылып. Мурунку эски кошуна колоңдордон дагы чалып эметип билип алчу да. Ошо жолдошумдун эмеси ошо. Мен корком, жашагым келбейт, чынын айтсам, аябай эле корком. Балдарымды аябай кордук көрдү, анда ошолордун көзүнчө эле сабап эме кылчу да. Ошон үчүн. Ошо жашап жүргөндө кандай, мисалы, кордук көрсөтөт, эмне кылчу мисалы? Мисалы, өзү күндөп түндөп жок болуп кетчи, бир жумалап, даже төрөлгө аз калганда ушунча жок болуп кетчи. Анан келгенде айтчы, мындай каякта жүрөсүң, балдарың эметип кой, мектептеринде азыр ушундай требовать этип атат, акча требовать этип атат, мынтип атат десем, баягы уже кармана албайм, мындай башкача адам болуп калган, ойногонучу, бир эме келип эле сабап
мисалы өзү жок болуп кетип келип алып сен кимдер менен жүрөсүң деп ошондой күндөр деле болгон. Келип башы көзүм жарып кетчү кадимкидей эле. Кошуна колуңду бүт бар эле көрүп туугандарыман бери жашатпайбыз, жашап эле койчу, кыйналып эметпей эле койчу десе болбойт, артыман калбайт, издейт мени. Күндөп түндө уктабай издеген күндөрү да болгон. Алыска кетип калсам алыска чейин барчы. Бунун бир эле эмеси кызганчак. Өз үйдө жок болуп келип алып эле сабай берет. Мен балдар менен эч жака чыкпайм. Үйдө эле отурчумун. Квартплатамды төлөбөй койгон күндөр болду. Ушундай жаандарда балдарымды көтөрүп көчөлөп калчумун. Канча кишилерге кайрылып, ошо эжелерге дагы деле рахматымды айтам. Бекер үйүнө киргизип, мурунда кышында буларым жаңы окуганда 3 сааттык жолдон бери келчимин бияка. Балдарымды алып алып, жолдошум бар эле, туруп эле, иштеп жүрүп эле жолдошум ошо оюнга берилип кеткенине байланыштуу көчөлөп калчымын. Жолдошуң кумар оюнуна берилип кетип, карызга батып кеткен. Эшик кагып карыз доолагандардын аягы азыркыга чейин суу элек, дейт Элиза Муратали кызы. Акчаны барып компьютерге салат, анан бир числолорго коёт экен, ошо эмени, ошого түшпөй калса акчанын баарын уттурат, түшүп калса утат экен да. Анан бул оюн, компьютер бул оюн деген, компьютерди ута албайсың деп жолдошума көпкө түшүндүрүп жүрдүм. Ушкан жокмун, болбойт, мейли анда кичине өзүңө келгенде балким чыгарсың деген 5-6 машинасы бар болчу жакшынакай. Үй алабыз деп чогултуп аткан машиналардын баарын бүт эме кылды, ойноп салды. Элдерден кошуна колуң бүт баарына уже акча алып карыз болуп бүттү да. Машиналарды алып келет, мисалы, жазап берем дейт, алар акчасын алып алып жок болуп кетти. Алар келчи мага угрожать этип, өлтүрүп кетем, мен силерди кошуп өлтүрүп кетем, күйөөңдү таап бер деген күндөр да болду. Ошо балдарыма чейин коркчумун. Азыр чыкканда деле мен ишене албайм толук, мен күйөөм адам болуп кетеринечи. Азыр баары деле чыкканда ошол эле адам өзгөрбөйт, өзгөрө турган адам башынан эле өзгөрүп, биринчи отуруш эмес бул. Буга чейин да 2-3 жолу отурган. Анда 4 ай 5 ай отурганда. Мен 2 кыз менен эле негизи төрөбөй эле өзүм иштеп кетейин деген болчумун. Ден соолукка байланыштуу төрөш керек болуп калды. Ошо 2 кичинекейимди төрөгөм, ден соолугума байланыштуу. Карманыбыз баарын көрүп, түшүнүп калган улуу кызым мага күйгөн жалгыз караан дейт. Өлүк менен сабачы, кол менен да сабачы эмес, сопсо туруп эле сабачы. Причинасын айта алчу эмес өзүм, эмнеге сабадың десем айта алчу эмес. Бүт баарын балдарым көрүп отурчу, ошонун баарын особенно улуу кызым кордукту көрдү. Ошол кызым да түшүнөт да бар. Ошон үчүн мен азыр балдарым, мен ата энеси чоңойдум. Мен бир эле азыркы максатым балдарым ачка калып, балдарым бири-биринен ажырабасын депчи. Анткени улуу кызым мейли айтты, мама эч кимди бербеңиз, эч жака бербеңиз бул экөөнүчү. Өзүм карайм, өзүм эметем деп. Бак ошонун эле аябай күчү келип атат. Илейт азыр мына 5 күндөн бери ошо карап атат. Үйдө продукты сурадык, эчтекем жок калган. Анда бир эжем келип бир аз продуктты чытап кетиптир. Ага чейин внезапно болуп калды да. Даже таксиге акча жок эртең менен маршруткалап жүрдүм, мунун көтөрүп алып температурасын карабай. Улуу кызым менин атымда болгон. Жаңы төрөгөндө ЗАГСы жок болуп менин атымда. Үчөөнүкү болсо папасынын эле атында, бирок папасы азыр сотко деп сураган. Сотко керек болуп атат деп. Ошо алганына уже 1 жыл болуп калды алдыртканына. Ошондон бери бербей атат азыр документтерди. Коркот да мен балдарды алып алып чет өлкөгө кетип калабы депчи. Ошого бербей атат. Мен өзүм паспортумду жоготуп алгам. Жакында эле жоготуп алдым. Каяктан эмне жоготуп алганымды билбей калдым да. Паспортты восстановление кылайын десем, жолдошумдун ЗАГСыбыз бар да, ошол ЗАГСы керек экен. Жолдошум паспорту керек экен, мен азыр ала албайт экенмин паспортты. Пособие болсо чыгарбайт экен мени. Анткени постоянный место жительства жок, мага пособие берилбейт экен. Анан ошо квартиранын да эмесинен, квартиранын айынан да бир орукчан болоюн деп калдым. Күндү келип ушу квартираны ойлойм, эмки квартплата келип атат. Мама, кызым ыйлайт, мама, пожалуйста, квартплатты төлөп коюңузчу, хотя бы ошону төлөп тыныч жашайлычы, мама, жебесек койдук деп ыйлап калат кызым. Анткени келет да кечке тыкылдатып, квартираны бергиле, квартплатаны бергиле депчи. Ушу 1 жылдан бери эле квартирадабыз. Арзаныраак квартирага чыгып алайын деп, школу жакындап калганда вообще таппай койдум, анан бияка келип жашап калдык. Бала кезимде эле корду көрүп чоңойгондуктан күйөөмдүн таттуу сөзүнө ишенип, кооз турмушту кыялданып алыптырмын. Бирок андай болгон жок, деп көзүнө жаш алды. Башында билген эмесмин, билсем баягы тийбейт деле болчумунбу же билбейм, ал убакта деле ата энем жок болуп,
баягы бир кандай бир вниманияга муктаж болуп турган маалым окшойт деп азыр ойлойм да. Кичине жакшы сөз сүйлөп, мындай адам катары мамиле кылып койсо, тайжемдин колунан да аябай жакшы сөз деле угуп эме кылып чоңойгон жокмун да, баары бир аякта деле бир внимание аябай эметип турчумун. Жолдошум болсо жакшы мамиле кылып, баягы жакшы сөз сүйлөсө, жашы ушу экен деп аябай эметип калгам жолдошумачы. Анан негизи мунун кылыгы ушу үйлөнгөндөн кийин эле ошол эле бир 2 жумадан эле башталган кол көтөргөнү. Өзүң кармана албай сабап салып эле ушунусунан эле аябай кор болуп кеттим да. Анан эл сыяктуу да мындай 1-2 чабып чыгып кетсе жакшы эмеспи? Жок, таң аткыча мындай проводдорду суруп келип алып сабаган күндөрү болгон. Көл жээкке алып барып, өзү көлдөн болот да. Көлгө чөктүргөн күндөрү болгон. Өзүнүн эмесин билбейт да. Түшүнбөйт эмне себептен сабап атканын. Туруп эле телевизордун баарын эле суруп келе калып эле сабап баштачы. Өлүктү алып келип сабап 10 күн гипстелип жаттым. 10 күн гипстелип жатканда да өзү кетип калды. Анда да качка калдым, анда 2 эле кызым бар болчу. Анда да эч ким басып келген жок эми. Келгенде ким келмеле, туугандарыбыз болбосо. 10 күн жаттым. Кайра эле келди, эчтеке болбогон адамдай эле кайра келип жашайт. Ушундай сабап кетет, кайра эле кечинде келет, эчтеке болбогон адамдай. Мен ошо кичинекей кезимде айтышчы да, кара кыздын агынан эмес багынан депчи. Мен бир надеждам бар болчу, хотя бы күйөөгө тийгенде жыргайт болуш керекмин депчи. Кичинекейимде да курдукту жакшы эле көрдүм. Бирок жолдошум күйөөгө тийгенде эле жыргаган жок. Билбейм, эмне менде ата энемдин азабын тартамбы же эмне себептен мындай болом. Мен деле ошо оюм эле ушу. Мисалы азыр деле айтып калышат, чет өлкөгө иштеп келбейсиңби? 2 чоңуңду интернат школага берип кой, экөөдү да бир интернатка берип кой деп жүрөгүм чыдабайт. Калтыргым келбейт, 4-өөдүн бири-биринен айрыгым келбейт. Ошо мен бир эле азыр өзүм тилегеним эле ушу 4-өө менен бир болоюн, ушу 4-өөнү эч кимге бербейин депчи. Чынын айтсам, жолдошум мындай атанын кереги деле жок бизгечи. Жолдошуңуз коопсузураак багасыздар. Ооба, коркпойм. Мисалы үчүн чыгып кетсем дагы, жумушка кетсем дагы чалып коюп жүрөгүм тынч да, бирок ушулар жакшы эле отурушат деп, жолдошум бар да, кайсы маалда келип сабайт, кайсы маалда дагы эмнени ойлоп таап келет. Даже мындай күндөр болгон, сен эмне себептен бул ырды угуп атасың, сен кимди сагынып атасың деп мени сабаган күндөр болгон да. Ошондой эле бир причинада бирдеме кылып же бир жаман иш кылсам, анда сабаса мен ушу татыктуу таяк жеп атам деп ойломокмун. Жок, жөн ушу ыры үчүн келип туруп сабап койгон күндөр болгон. Ушу балдарым ушуну көрбөй эле чоңойсунчу, андан көрө азыркы кыйынчылык, мейли кыйынчылык ачка калабыз, ток калабыз, кичине чыдамдуураак да жолдошумдун кордугун көрүп чоңойгуча деп ошондон эме кылам да. Балдарыңыз атасын менен албайт сурабайт? Жок, сурабайт. Коркушат. Уже булар эмес жок. Кандай ата меримин төгүп жанында болгон жок да. Ушулар төрөлгөнү бир келип суу куюшуп, алып колуна алып багышып эме кылган жок бир да жолу. Жок. Могу эркегине эле кичине эме болду. Бул кыздарым да айтчы да, эркек эмес, сен мага деген кыз төрөп бердиң. Кыз деген бала эмес дечи да. Кыз деген бала эмес. Булар мага кереги жок деп, анан эркек төрөп бергенде бир аз кичине балам деп келип атты. Ата кыздарына бир да мерим төккөн жок. Азыр деле сурасаңар папасын эме кылбайт булар. Баары бир улуу кызым эле кичине эс тартып калганга папалап калышы мүмкүн, бирок улуу кызым бүт көрүп билген да. Коркот, аябай эле коркот. Булар кышкылары жок, азыр күзгүлөрү менен барып келип атышат. Күзгү эмелер кышкыларын алып бере элекмин. Улуу кызымдын шапкасы да жок деп, шапкасы жок кетти, эмне кийип кетти? Абада эле тагын алып кеттиби? Ошо 5 күндөн бери айтпайм, үйдө болбойбу, өзүм да биле элекмин эмнеси бар, эмнеси жок. Эмне кийип кетип атканын дагы телефон менен болгон сүйлөшөм. Өзүмдүн телефонум жок, ар кимден телефон чогултуп, бир байке бар, ошонун телефонун алып келип берип кыздарыма чытадым. Бул болсо бир тааныш таап келип берди. Ошо менен байланышып атам азыр. Атак өзүмдүн телефонум жок, балдарда да жок да.
Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.